5 жылдан бери өлкөдө USAID'тин жардамы менен кургак менен ооругандарды дарылоодо жаңы ыкмалар киргизилүүдө. Эми аталган дарт менен ооругандарды атайы ооруканага жаткыруунун деле кереги жок. Маселен, бейтапты жашаган жерине жакын жайгашкан баштапкы медициналык санитардык мекемелерде дарылоо мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун клиникалык жетекчиси, үй бүлөлүк дарыгерлер жана үй бүлөлүк медайымы ошондой эле жетекчилери катышат жана ар бири өз салымына жараша өбөлгөлүүчү төлөмдөрүн алышат. Бүгүнкү күндө кургак кучукту натыйжалуу дарылоодо каржылык жактан колдоо көрсөткөн Долбоор, Чүй, Талас, Нарын, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарынын айрым райондорунда ийгиликтүү ишке ашырылууда. Жакында эле Бишкек шаарынын Лелин районунда да жүзөгө ашырыла баштады. Бизде негизи ушул 144 больной болсо, пациент болсо туберкулез менен жабыркаган, ошолордун 15-и ушул июль айында толук лечениясын алып бүттү. Анан ошолордун 11 пациент бизден туберкулез менен ооруган пациентти дарылаган ушул биздин дарыгерлерге, медайымдарга ушул айлык маянасына кошулуп, кошумча айлык бөлүндү. Жакында эле кургак учукка кабылган жаранды үй шартында дарылаган үй бүлөлүк медайым Айгүл Кубанычбекова жана дарыгер Абдилатип Апызовдун айлык маянасына кошумча акы төлөнүп берилди. Абдан сүйүндүм мен. Ишенбей дагы башка бир акча салып койду деп анан билдим. Анан ошол 3 больнойду мен бүтүрүптүрмүн, ушу эң көп июль айында. Чоң эле акча экен. Мектепке неберелеримди киргизейин деп аткам, карточкамды ача коюп эле анан аябай сүйүнүп ошолорго нуждамды кетирдим. Эки оорулуун ошондой аягына чыгарганым үчүн мага 5000 сом акча берди да. Бул деле аябай жакшы акча экен, анткени деген балам жанагы секцияларга барат да. Ошондо каяктан акча табам деп турбастан ушу карасам эле ушу кассага немеме жана картама түшүп калыптыр. Негизи жана сүйүнүп эле отурам. Бишкек шаарында каржылык колдоо төлөмдөрүн биринчилерден болуп 32 медкызматкер алышты. Учурда Мурас Ордо жаңы конушундагы медициналык борбордо кургак учук менен ооруган 7 киши дарыланууда. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду кургак учукту дарылоо үчүн каржылык шыктандыруу долбоорун бир гана Бишкекте эмес, башка аймактарга жайылтууну көздөөдө. Айжамал Болот кызы, Омар Малашев, Ала Тоо 24.